2024 жылдагы садака фитириңизди, зекетти жана башка кайрымдуулук төлөмдөрүн мындан ары М-банк, РСК банк жана Мегапей тиркемелери аркылуу төлөсөңүз болот. Кантип дейсизби? Эгер сиз Мегапей тиркемесин колдонгон болсоңуз, анда тиркемени ачасыз дагы башкы мөттө төлөмдөр бөлүмүн басасыз. Төлөмдөр бөлүмүн баскандан кийин бул жерде кайрымдуулук деген атайын бөлүм бар. Кайрымдуулук бөлүмүнө киргенден кийин бул жерде даана көрсөтүлгөн жетим балдарга зекет жана орузо фитир деп. Орузо фитир бөлүмүн баскандан кийин бул жерден үй бүлө мүчөңүзгө канча сумма көрсөтүлгөн болсо, ошону жазасыз дагы төлөмдү аткарууну жана улантуу деген баскычты басып коесуз. Эгер сиз РСК банкынын тиркемесин колдонгон болсоңуз, анда тиркемеге киресиз дагы башкы бетте төлөмдөр деген көрсөткүч бар. Төлөмдөрдү басасыз. Төлөмдөрдү баскандан кийин сиздин алдыңызга ДУМК же болбосо Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы деген бөлүмчө чыгат. Ал жерди баскандан кийин садака фитир, үшүр, зекет жана кайрымдуулук беренелери бар. Бул жактан орузо фитирди тандап аласыз дагы. Бул жерде өзүңүздүн реквизитиңизди жазасыз, номериңизди тересиз. Мисалы 705 05 06 20. Бул жерден телгенден кийин суммаңызды жазасыз, бере турган суммаңызды жазып туруп, анан аткаруу деген баскычты басасыз дагы. Сиз өзүңүздүн 2024 жылдагы садака фитириңизден кутулсаңыз болот. Сиз эгер М-банк тиркемесин колдонсоңуз, анда тиркемеге киресиз дагы башкы бетте эле ДУМК фитир садака же болбосо Кыргызстан мусулмандары дин башкармалыгы фитир садака деп турат. Бөлүкчөнү ачкандан кийин дароо алдыңызга аты жөнүңүздү жазасыз. Мисалы Атабаев Максат. Аты жөнүңүздү жазгандан кийин сумманы которууну келип чыгат. Мисалы ошо үй бүлө мүчөңүздө канча киши болгон болсо, мисалы жазасыз дагы 500 сом дейли. 500 сом деп төлөмдү аткарсаңыз, дароо Кыргызстан мусулмандары дин башкармалыгынын бирдиктүү эсеп счетуна чөт дагы сиз 2024 жылдагы садака фитириңизден, зекетиңизден жана кайрымдуулук төлөмдөрүнөн баардыгынан кутулсаңыз болот.